Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala Qur'anda dagı birinci surede, birinci ayatında Fatiha suresinde Allah Taala başlagan Alhamdulillahi Rabbil Alamin'dir. Alımlar aytат, бұл аятта Allah Taala siz менен бизге законду айтып жатат, жана ошонун далилин дагы айтып жатат. Алланын сиз менен бизге койгон эрежеси кандай? Канун Alhamdulillah. Dalil Rabbil Alamin. Ereje Alhamdulillah. Bardык мактоо Аллага гана таандык. Бардык мактоонун эси Алла гана. Бул эреже. Жүрөк шүгүр айтсын Аллага гана. Мактоо айтсын Алланы гана. Ибадат кылсын Аллага гана. Таянсын Аллага гана. Сурансын Аллага гана. Алладан таасирленип жашасын. Эмне үчүн? Rabbil Alamin себеп ал бүткүл аламдардын тарбият кылуучусу. Бүткүл аламдагы канча инсан, жин, шайтан, жаныбарлар, айбанаттар болгон болсо, канаттуулар, суудагы жандыктар, булардын бардыгын муктаждыгын бүтүрүп, рызкысын жеткирип, тарбиялап келе жаткан зат Алла. Жумурткадан жаңы ачылган жөжө жерди чогутуп, тарбиятты берген зат Алла. Ташпакалар, суу ташпакалары жаңы эле ачылганда сууга чуркап барыштыгынын эрежесин үйрөткөн зат Алла. Дүйнөгө жаңы келип аткандагы эле бала наристени рызкысы сүт аркылуу экен, ошонун эмизүү эрежесин үйрөтүп койгон зат Алла. Аны кайра тургузуп, түстөрдү өзгөртүп, даража менен муктаждыкты бүтүрүп, тарбият кылып кеткен затты Рабб деп айтылат. Яна Алла бүткүл аламдын тартибин жүргүзүп жаткан зат. Бардыгыбыз жашообузда эмне жакшылык болсо Алладан көрүп жатабыз. Демек, бұл далил эмнеге? Alhamdulillah деген эрежеге. Жашоодо шүгүр, мактоо бир гана Аллах Таалага айтылыш керек, урматтуу. Алланы мактап, Алланы даңктап, Аллага дайыма разы болуп жашоону өткүзүш керекпиз да. Жашообузду шүгүр менен өткүзүштү Аллах Таала үйрөтөт.